Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, Сырдана көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштадым. Бүгүнкү менин маектешим жазуучу, акын, сценарист, ошондой эле актер Жыргал Сулайманов ага. Саламатсызбы? Саламатчылык, сиздерге да чоң рахмат ушундай мени чакырып маектешүүгө. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, келе жаткан жаз майрамдарыңыздар менен. Бар болуңуз агай. Учурда эмнелер менен алек болуп атасыз агай? Кандай жаңылыктар бар дегенде сизде? Жаңы бир сценарийлердин үстүнөн иштеп атасызбы? Же кайсы бир кинолорду, кайсы кинолордун сценарийин күтүп калсак болот дегенде сизден? Мен соңку кезде теги эфир сериал бүткөндөн кийин негизинен мен азыр Багажник деген роман бар, 2 жыл мурда баштагам. 2021 жылы менимче 6 же 10 март айларында 2 жыл болуп атат. Ошол романды байма-бай чыгарып келатам. Соңуна жакындап калдым. Ошону менен бирге сиздерди кубандыра турган ошо жалпы чыгармачылыкты баа берип, чыгармачылыкка баа берген инсандарга ошол мен азыр жакшы ырларым чыгып атат. Негизинен жалпы биздин тар чөйрөдө акын жазуучулардын арасында, сынчылардын арасында кандайдыр бир сынга, алкоого, терс пикирлерге деп койсок, эң башкысы кайдыгер эмес пикирлер жаратып, ошо ырлардын үстүндө да иштеп атам. Мындайча айтканда, жөн отурбай атабыз, иштеп атабыз, Кудай кааласа. Эң сонун. Агай, негизи эле ушул сурай келгенде чыгармачыл чөйрөдөгү чыгармачыл инсандын негизи окуган кесиби башка болуп чыга келет да. Ал эми сизде бул жагдай кандай? Негизи мен банк кызматкеримин. Анан эми бул чыгармачыл жазуучулук, акындык касиет деп коебуз. Бул жараткан Алладан болгон берген бул белек деп койсок болот. Ошол нерсени багып асырап келатабыз, колдон келишинче ошол сөз менен иштеп, ой менен иштеп, элге, журтка тартуулап атабыз. Эң сонун. Агай, ушул деги эле сценарий жазуу процесси кандай болот? Ал нерсени мынтип эмнеден улам жазасыз, эмнеден таасир алып жазасыз дегендей, анан мисалы айтышат го ошол чыгарма жаратууда, сценарий жазууда мынтип жашап көрүп, же болбосо жашап көргөн инсандар менен сүйлөшүп көрүп жазсаңыз керек. Могул эфир деген сериалын тартканыбызда негизинен ошол биринчи булак деп коебуз. Ошол окуя болгон жерде жана окуянын каармандары менен биринчи булактагы каармандар менен байма-бай сүйлөшүп, окуянын ичине сүңгүп, түшүнүп, кухнясын деп коелу, кухнясын изилдеп, андан кийин бир өзүнчө бир стратегия түзүп алып туруп, каармандарды баягындай мурдагыдай эле баягы оң терс пикирге окшош эле ошол эң башкысы ошонун баягы бейнесин ачып берүү да, жан дүйнөсүн ачып берүү. Мисалы үчүн элге көргөзгөн жүзү башка болушу мүмкүн, жумушта башка болушу мүмкүн, ал эми өзүнүн кызматкерлерине башка болушу мүмкүн. Ошондой нерсени ачуусу келгенде же болбосо бир кандайдыр бир чечим кабыл алганда, кандай жетекчилер кандай чечим кабыл алат, ошого нерселердин үстүндө иштеп, негизинен ошол мен эл менен, адамдар менен баарлаш үчүн жазам да. Жашоо өзү сценарий деп койсок болот да. Баратып деле, автобуста деле, маршруткада деле, троллейбуста, ашканада деле бул нерселер жазылып кете берет да. Негизи мындай бала кезден бери эле жазасызбы? Албетте, мен ошол бул мен ар дайым ошо жолугушууларда айтып келем, эң биринчи аңгеме бул 5-класста жазып чыккам, андан кийин техникумда окуп жүргөндө аябай жазып жүрдүм. Кийин баягы турмуштун баягы айлампасына айланып кетип, бир аз токтоолуу, тыныгуу десек болот, тыныгуу болду. Андан кийин могул бир аз баягы турмушубуз оңолуп дейбизби, же биз өзүбүз баягы үй бүлөдө бала чакадан баягындай көңүлүбүз тынып калгандан кийин чыгармачылыкка баш оту менен кирип кеттим да. Азыр негизинен чыгармачылыктагы, жумуштагы, үй бүлөдө баардыгын эри шаркак алып кеткенге аракет жасап атам. Негизи башында мындай ошол чыгарма сиздин кесибиңиз негизи финансист болгон үчүн мындай чыгармачылыкка мындай тоскоолдук жараткан жокпу, же тескерисинче чыгармачылык жагыңызга ал жакпы, же ал жагыңызга чыгармачылыкпы, мындай кантип
биргеликте эриш аркак мынтип алып кеттиңиз? Негизинен сиз айткандай бул нерсе мага жардам берет. Себеп дегенде жазуучулук деген бул Максим Горький айтканда жазуучу бул жан дүйнөнүн инженери депчи. Мисалы үчүн көп кабаттуу имараттарды, ушундай имараттарды курууш үчүн инженерлер керек да. Пайдалуу болмоунда болот, дубалымаунда болот деп айтып берет. Кайсы жерде бекемделиш керек депчи. Жазуучулар бул ошо жан дүйнө. Жан дүйнө бул тирүү адамдар да. Тирүү адамдар менен болгондон кийин мен жумушумда ар түрлүү адамдар менен кездешем. Адамдар менен сүйлөшүп атканда мен негизинен кесипкөй катары да карайм. Негизинен тиги адамдардын эмоциясы мага маанилүүрөөк да. Адамдар бир нерсеге ушу күйүп, пышып, аябай алынып сүйлөп атканда мен ошол нерседен бир мындай театрдан же кинодон баягындай бир көргөндөй болом да. Неге ушул адамды ушинтип сүйлөгөнгө түрткү берди депчи. Негизинен бул жумуштун мүшкүлүн чечкенге жардам берет биринчиден. Экинчиден мен мына ырларды, аңгеме, романдар жазганда ошол адамдарды өзүмө каарман кылып алам дагы. Жазганда көзү жумуп эле азыр эле алдымда отурган адамды жазып, мисалы үчүн азыр сиз менен сүйлөшкөндөн кийин мен мисалы үчүн ТВда иштеген кызга деп туруп эле жазып коюшум мүмкүн да. Ал турган иш кичинекей нерседен таасирленип калсак, дароо эле мына кашыңыз, көзүңүз, чачтарыңыз деп кете берет да. Монтип эле карадыңыз, жылмайганыңыз, тиктегениңиз деп элечи. Бул эми чыгармачыл адам ошол аябай кенен карайт да. Кенен карайт. Кичинекей нерсени биз чоң кылып көрөбүз. Чоң нерсени кичинекей кылып эле карап коюшубуз мүмкүн да. Ал эми ошол Жылан эне деген романыңыз жөнүндө сурагым келип атат да, агай эмне себептен Жылан эне деп аталды, неден таасирленип жазылды? Ушул чыгармаңызды, ушул романдын жаралуу тарыхына токтолбойсузбу агай кененирээк? Жылан эне деген бул мистикалык чыгарма да. Мистикалык чыгарма негизинен окуялар Алай районундагы ошо Кумшоро, Боз Караган деген айылдарда болуп өткөн. Негизи бул окуя болгон окуя негизинде жазылган. Жылан эне деп айтылышы негизинен эми кыскача эле айтып өтөйүн. Бир секелек бир 6-8 жашар кыз оюн кара кыз кел атып, жайлоодон кел атып, чоң атасы менен чоң энеси колчон ачып берет, кымыз алып берип, чөп чапкандарга алып барып бер депчи. Кел атып, ойноп кел атып, табылгыга чалынып кетип, анга кулап түшөт. Анга кулап түшкөндөн кийин ошо жыландын балдарын көрөт да. Жыландын балдары аябай суусап, энеси жоголуп кеткен болот. Ошол жылы аябай саратан ысык болуп, суу таңкыс болуп, булактар соолуп калган кез болот. Ошондо тиги Үмүтай деген башкарманын аты. Үмүтай эстүү кыз да колчоначын алып эле партаңдап коет. Партаңга кымыздан куюп, кичинекей жыланчаларга, жылан балдарына кымыздан ичирип, суусунун кандырат да. Ошондо баягы кымызга тойгон жыландын балдары кубангандан тиги Үмүтайды дагы ар жеринен чопулдатып соруп киришет да. Кыскасы өзүнүн энесинде көрөт. Ошол кезде ак жылан деп коет башкарман, баягы Чыңгыз Айтматовдун ак барасындай ак жылан келип туруп, Үмүтайга тап коем дегенде тиги жыландын балдары болушуп кетет да Үмүтайга. Ошондо баягы жылан эне, көрдүңүзбү, жылан эне да ушул жерден башталат. Өзүнүн балдарын кайра алып кетет дагы, Үмүтайга тийбейт. Демек, жылан эне өзүнүн балдарына кандай күйгөн болсо, турмушта Үмүтай кийин ошо турмуштун кыйма чиймесине, оош кыйышына түшүп болот. Бунун алып качып кетти болот. Тиги өйдө ылдый турмушта билесиз, кандай эмнелер гана болбойт да. Атасы тиги согушка кетип, андан келген учурларда кыскасы ал дагы бала чакалуу болуп, балдарынын башына ар түрлүү күндөр түшкөндө, сыноолор түшкөндө, кудум ошо жылан эне сыңар ал дагы баласын коруп өтөт да. Чыгарманын негизги ошол кульминациясы, фишкасы деп коебуз. Энелер эне болуу мынчалык татаал деп айтабыз да. Мисалы үчүн кыз балдардын вазифасы башка. Мисалы үчүн эне деген бул улуу зат да. Өзүңүз билесиз, бейиш энен таманда деп айтылат. Эне болуу бул өтө татаал нерсе да. Ошол эне болгондон кийин бул эненин баягы айтат го, бул пайгамбарлардан кийин эле эне турат экен да. Ошол ойду мен ушу жылан эне аркылуу бердим да. Негедир баягы жылан эне дегенде эне жылан деп да айтылып жүрүшөт. Сындарда айтылды, башка да айтылды. Бирок жазуучу катары мен ошол экөөнө бири-бирине багындай күзгү сымал ошондой ойду бердим. Окурмандар кабыл алды. Ичинде мистикалык ойлор бар, легендалар бар, уламыштар бар. Кудайга шүгүр, мына жалпы журтка таркатылып окуп атышат. Ушунга чейин суроо жооптор болуп турат.
Сизге рахмат. Эң сонун. Агай ошол эми сиз элдин көзүндөгү адамсыз да элдин алдында жүргөн, анан ошондуктан дайыма мындай чыкыйып жүрөсүз дегендейчи. Анан бул нерсе сиз ушул элдин адамы болуп, элдин көзүндө жүргөндөн уламбы же негизи мындай табиятыңызданбы? Камера бул гармонияны сүйөт да. Камерага албетте биз мындай кош көңүл. Камераны бул мындай сыйлаш керек да. Камеранын артында бул элдин сын көзү турат. Бир жагынан баягы өзүңүз айткандай эл бир аз элдин оозуна алынып калгандан кийин өзүң этияттап карап келесиң. Чын айтканда сиз муну чакыргандан кийин мен дагы чыкыйып жасанып келдим десем болот. Жок, негизи мисалы социалдык тармактардан деле, мисалы адабий кечелерден, башка иш чаралардан деле байкап калам да, ошого сураганым негизи табиятыңыздан деле бул нерсеге. Эгер мындай баягы сырларды сурагыңыз келсе, мен таттуу жебейм. Таттуу жебейм, ачуу нерсени да көп жебейм, тамакты көп жебейм. Гимнастика кылабыз, басабыз, чуркайбыз. Мындайча айтканда, орустардын баары здоровый образ жизни деп коет го. Ошондой өтө баягындай нерселерди колдонбой өзүм мындай адамды баягы мас кылып, башка кылып, акыл эсинен аударган, зыяндуу нерселерден эме кылбайбыз. Анан анча мынча жаман нерселерге өтө эле мүшкүл тарта бербейм. Баардыгын ушу жараткан Алланын ошол ээсине деп тапшырып, Кудай берип аткан нерсени колдон келишинче элге таркатып, жүрөктү таза кармаганга аракет кылабыз да. Себеби ошол жүрөгүң канча таза болсо, ошол нерсе баягы чыгармаларыңда дагы чынчыл болосуң. Чынчыл чыгарма эл жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет да. Жалган нерсе оңой эле билинип калат да. Жасалмалык билинип калат да. Ошо жасалма болбоганга аракет кылам да. Агай, үй бүлөдө кандай атасыз, кандай жолдошсуз дегендей? Ошол мен ошол сиз жолдош дегенде ушул сурооңузга ырым менен жооп берип коеюн да. Ошол. Бул жерде аталык эмес, мына үй бүлөлүк жолдош жөнүндө да мен ырдан байкасыздар, бул асыл тумар деп айтылат. Жакында эле ошол мен жан шеригим, эми адамдар баарыбыз ооруп сыркап турабыз, анан бир аз мурдагыдан катуураак ооругандай болуп кетти. Анан баягы назик жүрөккө катуураак тийип калды ошо да. Мен ыр менен чыгардым да ушул нерсеничи. Ырдын аталышы асыл тумар деп айтылат. Сендеги бир пейилиң мага жагат, таарынып бирок дароо жазыласың. Күлмүңдөй тиктегениң кандай рахат, булуттай мээримиңи жадырасың. Сендеги бир мүнөзүң таң калыштуу, азгырган дүнүйөгө жулунбайсың. Сыноолуу ашууларың миң карыштуу, чалынсаң кайра өйдө умтуласың. Сендеги бир сезимиң күмүш сыңар, сыр өчпөй сыр сактаган кутудайсың. Сен мени сактап келчү асыл тумар, төбөмдө жанып турган куттуу айсың. Ооруба, шыпа берсин жаратканым, тагдырлаш улуу жолдо сапарлашың. Байлы агай, эң сонун жазып турсуз, чындыгында эле аябагандай мындай таасирленген окшойсуз. Ошол эми баягы мантып коем деп ошо ырым менен жооп бердим азыркы эми үйдө кандай жаар дегендечи. Колдон келишинче баягы көптүн катарында, элдин катарында, элдин алдына озуп кетпей, аркасында калбай дегендей ортосунда баягындай эл катары тиричиликти кылып атабыз. Кудайга шүгүр. Ал эми балдарга мисалы сизде айтып өтпөдүңүзбү? Мисалы жашоо образыңыз, мисалы ширин жебейм, таттуу жебейм деген сыяктуу, анан зыяндуу мисалы ошол жараткан тарабынан тыюу салынган кээ бир нерселерди жасабайм депчи. Ал эми бала тарбиялоодо дагы өзгөчө бир мындай ыкпаңыз бардыр балким. Жок, менде чындап айтканда мен баягы постулаттардан, бала тарбиялоодо кандайдыр бир ыкмаларды колдонгонду аласмын да. Мен баягы эле жөнөкөй эле нерсени айтам да. Баланы миң кандай тарбиялаба, кыздарды, уулдарды деле, баары бир сен өзүңдү кандай алып жүрсөң, ошол көчүрмөң болот да. Биз биринчи өзүбүздү тарбиялашыбыз керек да. Эң биринчи биз мисалы үчүн бирөөнү караганда өзүбүз дүйнөнү кечирде айттым го бир ушундай интервьюдачы. Дүйнөнү өзгөртөбүз дейбиз, биз биринчи өзүбүздү өзгөрүшүбүз керек да. Бала тарбиялоодо дагы
биринчи биз өзүбүздүн баягы өзүңүз айткандай жүрүш турушубуз, сүйлөгөн сөзүбүз, кылган адамдарга жасаган мамилебиз, убадага бергенде ошону аткара алабызбы ошол нерселер. Бирок ошол нерсе болсо дагы көзөмөлдү жасайбыз. Мен үйдө сабаң аткардыңбы, эрте туруп балам сада болоюн деп алдап соолап баягындай мээрим керек да. Балага канча ошо мээрим берсе, баладан кайра ошондой мээрим чыгат да. Балага мисалы үчүн кээ бирки мында зөөкүр, мында ар түрдүү эмелер болуп атпайбы, ал бүгүн эле жаралып калган жок да. Ошол нерсени биз мисалы үчүн жаман нерселер менен тарбияласак, өзүбүздү үйдө жаман алып жүрсөк, ар дайым ушу уруш кыйкырык менен сөгүнүп, жаман нерселерди көрүп, телевизордон да, телефондон да жаман нерселерди көрсөк, ошол жаман суу деп коелу, жаман суудан ичкен, жаман булактан суу ичкен балдардан эми жакшылык күтпөй эле коюш керек да. Албетте сүйүү, мээрим менен, жакшылык менен, арулук менен чоңойгон балдар албетте келечекте коомго пайдасы тийген жакшы инсандар болот. Эгер коомго пайдасы тийбесе, эң курдасы үй бүлөсүнө жакшы ата, жакшы эне болуп бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Агай, ушу бала чак, балалык деп жакшы айтып калдыңыз. Негизи эле чыгармачыл чөйрөдө болобу, кайсыл чөйрөдө болбосун, кайсыл кесиптин ээси болбосун, ар бир адамдын адам болуп калыптанышына, анын ой жүгүртүүсүнө, анын жан дүйнөсүнүн, ошо дүйнө таанымынын ошончолук деңгээлде кеңдигине дагы бала кезден берилген тарбия, анын бала кездеги чоңойгон чөйрөсү, ошол мисалы атасы же болбосо апасы болобу таасир этет да. Сизге көбүнчө эмнелер таасир этчү эле, ким көбүрөөк таасир берди, анан балалыгыңызды кандай эскересиз? Сиздин сөзүңүздө улай да, кыргызда жакшы сөз бар. Эр тайын тартат деп да. Эр тайын тартат. Биз миң андай мындай деген менен негизинен генетика өзүнүн ролун ойнойт да. Генетика деген баягы бизде кыргызда жакшы сөз бар го. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүн өт дейт. Бул ташка тамга баскандай сөз да. Ошондуктан бул жар тандоодо башкада негизинен биз билип билбей ошо өзүбүздүн эмебиз менен тандайт экенбиз да, интуитивдик баягындай сезимдер мененчи. Анан мен бала чагым Алайда өскөн. Мен ошого миллион эсе ыраазычылык билдирем да. Тоо койнунда өскөнбүз. Азыркы мына шаардагы жаш балдарга биздин балдарыбыз эле шаарда чоңоюп атат. Биз чын айтканда жумуш кылып чоңойдук. Эртең туруп эле мал карайт элек, койлорду эшикке чыгарып, уйларды эшикке чыгып байлап, чөп салып, табият койнунда, андан кийин от жагып дегендей, анан сабак аткарчубуз, сабактан келип алып деле малдарды сугарып, жайдын күнү болсо сабактан келип алып волейболго барабыз, волейболдон келип алып кайрадан эле кой кайтарып, кечке мал кезин тосуп аласың, кой келбесе ата энеңен келтек жейсиң, сөз угасың да, туурабы. Ошондон жоопкерчилик да болгон. Анан негизинен мен ошол кой кайтарып, мал кайтарып жүргөндө биз ошол жаратылыш менен чоңоюппуз да. Ошондуктан менде мындай чыгармачылык, пейзажды жазганда көбү мен көркөм ошол тоолорду, жаратылышты сүрөттөгөнүмдө баягы сүрөтчү катары жазуу менен окуп адамдар эс алышат да, руханий ошол жактан эс алышат. Ошондуктан бул тоолордун, жаратылыштын, булактардын, арча карагайлардын арасында жайлоодо чоңойгондугубуз ат минип, эшек минип чоңойдук. Ошол нерсе бизди мондай жазуучулукка дагы чоң монда пайдабал болуп берди десем болот да. Эми негизинен баардыгы жараткан Алладан болсо керек, ошол нерсе мага кошумча бир түс берди десем жаңылышпайм. Келиңиз аягай анда окуп бересизби? Дагы бир окуп берейин. Бул ырды мындай бир аз мындай драмалуу ыр да. Ошол ырым окуп берейин. Бул жакын арада мына жаралып көптөгөн могул бизде Америкада да бир агайлар бар, ошол жакшы бир кыргыз деп күйгөн агайлар. Ошолор да пикирлерин жазды. Россияда агайлар пикирлерин жазды. Казакстанда жүргөн, Москвада жүргөн ошондой калемдештерибиз пикирин жазды. Ошол биздикилер албетте пикирин жазды. Жылаң баш сүйүү деп коет. Аталышы да башкачараак да. Жылаң баш сүйүү. Өзгөчө. Бул тагдыр биздикиби жат көрүнүп, болбоско сени кантип капа кылдым, буулуккан көөдөнүмдөн жаш төгүлүп, турмуштун буйругуна моюн сундум. Бул пейил меникиби өзүм таңмын, кол шилтеп басып кеттим жек көрөм деп. Сен деле кем калбастан өчүң алдың, сенсиз да күнүм өтөт, эч өлбөйм деп. Бул жолу кайтпайм деди менин ачуум, туз сымал көкүрөктү ачыштырып,
Жалгыздык бале болду эмки ашуум, сананын дүйнөсүнө алыштырып. Сагыныч кайдан келди, өзүм билбейм, өзүңө жоолугам деп дегдеп алган. Көңүлүң оорутканга өзүм тилдейм, көргүм жок деген сөздүн баары жалган. Бул каалоом кайдан чыкты, менден эмес, уктатпай сенеңсетип таңдаратты. Жылаң баш, жылаң айлак аруу элес, ууртумдан оз күйгүзө искеп татты. Баракелла агай. Сонун мындай сиздин ыр окуп жатканда дагы байкалат да, актёрдук жагыңыз дагы бар да, анан ошол кинолордон дагы көрүп калчу жайыбыз бар дегенде, анан бул жагы кандай болуп атат агай? Сунуштар түшүп атабы, дагы да тасмадан көрүп калабызбы дегендей. Өзү негизинен мондой болуп калды. Эфир сериалы жалпы кыргыз журтчулугу аябай кубануу менен кабыл алышты. Эфир бирден кийин эле ийгиликтүү болгон үчүн эфир 2 дароо тартылып калды. Эфир 1, эфир 2 элге сиңирип калгандан кийин мен коомчулукта ошо Эркин Усенович деген лакапка конуп калдык. Эми ошондон кийин сиз сыяктуу эле көптөгөн адамдар сизди кайрадан кинодон көргүзгү келет, теледен көргүзгү келет деп айтышат. Анан менде мондай пикирлер айтышканда, сиз ушул Эркин Усеновичтин образы сизге аябай жакшы мындай пикир жаратты. Биз Эркин Усенович бул кандайдыр бир идеалдуу, бул жетекчи, мындай аябай жакшы инсан, өрнөк боло турган инсан болгондуктан мага мондай бир-эки пикирлер айтылганда, эми киного тартыла турган болсоң, сен ушулга окшош ушундан эмеңи түшүрбөй, деңгээл түшүрбөй, ушундай киного тартыл, болбосо андай ытпай чытпай кинолорго тартылбай эле кой депчи, мындай ролдорго. Ошондуктан сунуштар болуп эле атат. Сценарийди окуп, чындап айтканда анча-мынчасына макул болбой койгон учурлар болуп атат да. Жакынкы биздин боордоштордон деле сунуштар түшүп атат. Алар мондай бир эменин, каракчынын, бир алдамчынын сунуштарын же болбосо үй бүлөнү бузган эркектердин дагы образын сунушталган учурлар болуп атты. Анан мен сценарийди окуп көрүп эле мындай сыпайы отказылган убакыттар болду. Ошондуктан буюрса кино деле болуп калаттыр. Ошондуктан мен азыр өзүмдө болгон бүт энергияны, күч кубатты ошол негизги жумушумдан, анан ошол чыгармачылык, акындыктан, жазуучулуктан ошондон иштеп атам да ушул тарапта. Агай, ошо сценарийди кандай убакыттарда жазасыз? Мындай канча убакыт, мындай атайын бир тынч бөлмөдө кофе ичип алып, ушундай бир атмосфераны түзүп алып, өзүңүзчө жалгыз отуруп жазасызбы, же мындай ызы чуу учурларда деле кээде илхам келип калабы? Мен сизди түшүндүм. Мисалы үчүн ырларды, мен ырлар жазганым аз эле убакыт болду. Мына 8-август, 10-августтарда мен көлдө болдум. Ошо көлдө отуруп башталган. Негизи менде мындай болуп атат. Азырчы таңгамал же түнү 2-3-төрдө ушундай тур деп эле бир ойготкондой. Ойгонуп эле көкүрөгүңө мисалы үчүн ошол бир ойду салып койгондо, анан оозуңан сүйлөтүп, оюңан мындай келип сөздөр тизилгендей болуп кетип атат. Ошол мезгилде мен тура калып эле ошол жаза баштайм да. Эң башкысы ойду жазып алсам, андан кийин күндүз оңдоп кетем. Бирок негизинен кээ күндөрү ошол кийин жазам деп калтырып кеткенде ойду таппай калган учурлар болду да. Ошондуктан 3-тө баштаган болсом, таң атып кетет. 6-7ге чейин жазган учурлар болот. Чыгармада көбүнчө мына роман жазганда мен көбүнчө моундай таасирленип атам. Чоң идеяларды өзүм баштап алам да, анан кийин экинчи катмарда ойлор жазып атканда, мисалы үчүн улуу жазуучулардын Айтматов, Жусупалиев, Джеймс Хедли Чейз, Дональд Койл, Артур атын деле унутуп калдым. Шекспир, ушулардын чыгармаларын окуп атканда менде ой пайда болуп калды. Азыр мисалы үчүн жакында эле Кубатбек Жусупалиевдин Муздактуу балдар деген мурда окуган чыгармам кайра алып окуп атам. Мисалы үчүн кечеги 27-бөлүктү жазаарын алдым. Ошол Муздактуу балдарды баштаганда эле дароо ой келди да. Менде бир ой келет да. Сиздин сурооңузга рахмат, аябай жакшы суроо бердиңиз. Ошол улуу жазуучулар менен ошо
биздин ортобузда кандайдыр бир телепатия ой пайда болуп атат да. Байланыш болуп туруп, менде дагы дароо эле калемди алып же телефонду алып жазып кетип атам. Ошондуктан улуу классик деп коет. Классика деген эмне бул? Классика деген канча кылымдар өтсө дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт, заман баптыгын жоготпойт. Ошо классик жазуучулардын чыгармалары бизге ошол 16-чы, 17-чи, 19-чы кылымдардан, 20-чы кылымдардан түптүз байлашка чыгып эле, ошо күнүгүндөй кылып, азыркындай кылып эле, маңдайыңда тургандай кылып эле ушинтип келе берет да. Элестери келет, ошону жазып кете беребиз. Сценарий деле ошондой. Сценарийде көбүнчө биз баягы окуянын ээлери менен сүйлөшүп, бул жака жазганда баягы куржундан алып, баягы жиби байпак тиккендей кылып эле, жиби иригендей кылып ирип кете беребиз да. Бар болуңуз агай, ыраазычылык билдирем. Сиз менен маектешип сүйлөшүп атып, убакыт аябагандай тез өтүп кетиптир. Бир окуп берейинби да? Жакшы болот агай. Маегибиздин соңунан да сизден дагы Мен өзүм суранып калдым. Менде азыр чын айтканда сизге баягы айттым го. Мен эң көп азыр ушул ыр жагынан, ыр куржундан көбүрөөк эме келип атат да. Мына илхам деп коет, элге келип атат. Ошого соңку кезде бат-бат ырлар жаралып калып атат. Эми кээ бирлер айтып атат, бул Жыргал Сулайманов сүйүүсүн эми тапканбы, андай мындай депчи. Негизинен мен үй бүлөлүүмүн, бала чакам бар. Эми деген бул түпкү ойлор болот экен да, баарыбирчи. Сүйүүлөр баардыгы жан дүйнөңдө жашайт да. Ошол нерсени баягында калпып алып өзү келе берет экен. Ошондуктан айткан сөзүмө жараша сүйүү бизде жок беле деп айтылат да. Сүйүү сонун Кудай кааласа сиздерге жагат деп ойлойм. Сүйүү бизде жок беле. Сен жыттанган жаздык калды, күн жарыгы тийгенде, бүт илгичтер бош шалдырайт, кийимдерсиз текчеде. Түнкү калба неден чыкты, кызганычпы, мастыкпы, же түшүнбөс кызуугандуу, жалындаган жаштыкпы. Сен колдончу, тиш жуугучуң кургап турат бөлмөдө, эт жүрөгүм миң тилинди, сенсиз аны көргөндө. Таңкы куса кайдан чыкты, сагынуумбу, санаамбы, же иштеги букка батып, ыйлап аткан арманбы. Биз уктоочу чоң бөлмөнүн жанып турат жарыгы, өчүргүчтү миң баскылайм, унутсам деп кайгымды. Айрым жолго неге түштүк, сүйүү бизде жок беле, же ашыкча сүйүп алып, түгөттүкпү эртеле. Сен жуунчу аппак ванна, өңсүз мага көрүнөт, калып кеткен кызыл туфлиң сен эстетип чөктүрөт. Араздашу кайдан чыкты, билесиңби сен жообун, же арзууну жоготтукпу, сүрө албай биз доорун. Сен колдонгон бардык буюм, сендей мага көрүнүп, бассам турсам көлөкөмда, сен сыяктуу өрүнүп, атаган ат. Сүйүүдөгү ачуудамды ким татты, же сүйүүдө чында бол бирге болбо адатпы. Байлы агай, баракелде. Сонун калемиңиз курчу берсин агай, дагы да болсо. Сизден дагы да болсо сонун ырларды, чыгармаларды, романдарды күтүп калабыз. Ошол өзүңүз айткандай бийик деңгээлдеги ошол кинолордон дагы күтүп калабыз дегенде, эми эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон болсун агай. Бардык биринчиден мактоолор жаратканга болсун. Ушу менен бирге сиздердин Ош ТВ телеканалынын жааматына, сиздерге мына чыгармачылык топко, эфирден карап турган жалпы кыргыз элине, кыргызстандыктарга келаткан жаз майрамыңыздар менен демекчимин. Өлбөгөн кулга жаз келет дегендей, эми пальтолорду чечип, өтүктөрдү ыргытып, чачтарды жасап, сонун болуп мына бактарактар ачылат. Бактарактарга кошулуп биз дагы ошо көңүлүбүз ачылат дегендей, мурдагыдай кылып от жагып эми кыйналбайбыз. Эми Кудай кааласа жаз келгенде көптөгөн дыйкандар жерге баягы эмгек кылып киришет. Чоң үмүттөр башталат. Баягы жаз жарыш, күз күрөш дегенде жалпы элге ушу жаздагы жарышыбыз бардыгы байсалдуу болсун, үйлөнгөн электер үйлөнсүн, турмушка чыган электер турмушка чыксын, ооруп аткандар сакайсын, сапардагылар аман эсен келишсин, бардыгыбыз тынч болойлу, согушкандар тынчтыкка келишсин, бар болойлу, бир болойлу. Рахмат агай, чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Кезектеги Сырдана көрсөтүүсүнөн Сырдана инсан менен көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.